Мамлекетте соңку кездерде ички туризмди жандандыруу үчүн атайын мекемелер түзүлүп, бул жаатта алгылыктуу иштер аткарылып жатат. Алыскы Токтогул районунда орун алган Алатай жаратылыш паркында дагы өзгөчө кооздукка бөлөгөн аймак орун алган. Ушул тапта бул жерде туристтик жайлар көбөйө баштады. Атайын боз үйлөр тигилип, шарттар жакшырууда. Бул жерге келгенибизге 2 жыл болду. Былтырдан баштап ушул боз үйдү тигдик. Былтыр экөө эле, эми быйыл кыскарттык да. Туристтер келип атат. Бизге француздар келет, немистер келет, өзүбүздүн кыргыздардан келет, ушу өзүбүздүн айылдардан келет. Келсе ушу тамактарын бышырып беребиз, жатаканага жатышат, эс алышат. Бул жактын абазы таза. Келгендер жакшы эс алып кетишет. Жолубуз жакшы эмес да. Эгер жолубуз оңолуп калса, мындан да көп туристтер көбүрөөк келмек. Алатайдын аймагында болсо Арча, Карагай токой жана шаркырап аккан суулар менен катар таза абасы көпчүлүктү өзүнө бурат. Алатай көлү көз жоосун алган кооздукту берип турат. Деген менен бул аралыктагы жолдордун катаалдыгы айдоочуларды түйшөлтөт. Жолдор татаал көрүп келатасыздар. Бул жакка Нива, УАЗ ушундай 4 дөңгөлөк иштеген машиналар келет негизинен. Башка машиналарга келсе да кыйын да жол. Ансыз да келип атпай ушу жолдун жаманына карабай туруп. Жакшы болмок, оңолуп калса, бул жакка каттаган адамдар көп негизинен. Көпчүлүк ушул жактан окуатын кылат. Сырттан келген адамдар көп. Ички туризмди жандандыруу үчүн кызмат көрсөтүүчү боз үйлөрдү көбөйтүп, жолду оңдоо башкы максаттардан экендигин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү белгилешет. Азыр бул жерде негизги эле маселе ушу жол маселеси экен. Буюрса жакынкы арада ушу жолду кандай кылып жакшыртып туристтерди тартууга бир эле ушундай техника эмес, ар ким өзүнүн техникасы менен келип көрө турган шартты түзүп берсек, айыл аймактын элине деги эле ушул Кыргызстанда туризмди өсүүнүн бир чоң салым кошот элек деген ойдобуз. Буюрса келечекте бул нерсени иш планыбызга киргизип, бул боюнча аракеттер болот. Кыргыз жери кереметтүү аймактарга бай өлкө. Дал ушундай кереметтүү жерлердеги шарттарды жакшыртып, экономиканын өсүүсүнө салым кошуу бүгүнкү күндүн негизги талаптарынын бири болууда. Нара Жапарова, Манас Назаров, Токтогул району.